мындан башка уйгурчу месталар барбы, орун барбы экен, көрдүңбү шаар ичинде? 8 гектар бергенбиз. 8 гектар кайерден бердиңиз? Bunun arkasından mı? Suyun arkasından mı? Şu öyle kuş bu. Skol kalak? Где-то жоқ, мына бері сол. Нечүн сұраватам, анткени бул жерде аябай аз да, нарын менен талашта аз болуп атат. 300 канча квартира. 1000 кеп туруш керек болчу да бияка. Рұқсат берсеңіз сізге түшүндүрүп коет. 1 ай болду бетонду мына качествосундагы бетонду салдык да. Вообще невозможно болуп калды да. Анан балыкчыдан ташыганы 228 технология боюнча лаборатория бизге туура келбей калды да. Азыр бетонный заводуна 1 ай болуп чечилди, бүттү. Уже полноценный уже бетондор кетип атат. 9-нчы акыркы этаждар калды. Бул акыркы этаждар. Тиги экөөсү болсо 6-нчы этажга чыкты үчүдө. Ушул айдын аягына чейин булар бетон иши бүтөт. Анан каркас быйыл уже бул 4 блок тапшырабыз. 216 квартира бул жерде. Бирок ошондо 216. Жалпы. Бирок ошондо дагы бетонный завод курушубуз керек. Бирок инертный материалдан проблема дагы. Лаборатория чыкпайт. Айдын алыс бекен же кандай? Булардын инертный материалы ушул туздуу болгон үчүн биздин лаборатория чыкпай атат да, бетон лабораториясы. Жарылып кетип атат да. Ушундай проблема бар экен. Айдын биякта вообще неме жок бекен башка? Эми балыкчыдан гана кудай мырза ташыйбыз да. Эсине ошол эле. Инертный материалдар ташыса. Анан бияка келип эме кылып туруп. Бетонный завод бул жерде турат, инертный материалдын баардыгын бул жерге алып келип балыкчыдан алып. Аябай расход көп болот экен да. Потому что лаборатория чыкпай атат. А себестоимость канча болуп калат экен анан ошондо? Эми биз мамлекет берген сиздин распоряжениябызга чыккан эле жана менен кетип атабыз көбүнчө. Бирок жактан карап көрүп, эсептеп көргүлө, эгерде нарынды исключение кылсак болот өзүнчө анда, эгерде балыкчыдан ташый турган болсо. Ошол туура болот экен да, биз лабораторияны да көрдүк, эми укмуш чыгып атат. Давай анда неме кылып, мага эсептеп алып киргиле, канча менен неме кылат экен. Эсепче нарынды исключение кылып өзүнчө указ менен бекителет. Тарифти коелу. Анткени бияка көбүрөөк салышыбыз керек. 8 гектарга жакшы бериптир анда. Канча эме атат экен ажы? Канча болот атат? 8 гектарга как раз 3300 квартира турсак болот да. 3300 квартира. Вот дело, да? Жакшы. Азыр жана чегаранын чегаранын астында дагы программадан албадыкпы? Ошол жерди дагы как раз азыр көрөбүз. Ошол жерди ремонт кылып туруп эле жанагы таш көмүрдүкүндөй. Таш көмүрдү бүтүргөнбүз да. Бизде 5 этаж да, 3 этаж. Ошолорду ремонт кылсак 100 квартира пайда болот да. Гик аркылуу берип салышыбыз керек болот. Жерде буштуу жер пайда болот азыр. Аны дагы Хорошо, жүрүлөр көрөбүз. Төрт объект, избирательный центр. Бұл жерде нарында детский развлекательный еш нәрсе жоқ екен. Мысалы үшін пятница күндері балдарын алып келеді екен, бішкекке барып, 30-30 ошақтан шығып береді екен. Бүгінгі күнде мына жас құрылып жатады, жолдың жабығына байланышты бардық ушул жерге алып келдик да, баннерлерди чизип өтүрүп, бардыгында жумуш иштери жүрүп атат. Анан экинчиси бул баня проблема экен. Бул банясы да салынып атат. Үчүнчүсү бул бүтүп калды. 3-4 күндүн ичинде окуучу автоваздар алып бүтөт. Жал жабы бүтүп калды. Бул центр инновационный проект бул жерде 3 жыраны бириктирдик бул жердечи. Баягы мурун библиотекага кирип, аз библиотекага жаш балдарга кирбей калды. Бардык IT система ушуга киргизип, өзүн каржылап, бирок бир жылда Минкультурадан 50 миллион жөн эле мындай зарплатага эле каржыланып турат экен да. Бул жерде ал дагы кесилип буюрса, бул жерден түшкөн акча каражат өзүн актайт экен. Азыр керектүү ишине келди, бул асты керектүү тек помещение бар. Бул жерде 4 мамлекеттик ишкана турат экен. Кийин дагы киргизет. Азыр мына башталганына жетти 20 күн убакыт болду. Азыр бияка дагы ошо инертный материалдарды балыкчыдан алып келип, анан бул жерден кылып атасыңар. Ушундай болот. Бетон ушундай. Башка вариант жок. Эмне үчүн дегенде аягы келтирип эртең биз лабораторияны көрдүк да. Лаборатория биз ойлогондой даже 350 маркага чыкпай атат да. Ошон үчүн тынчыраак эле тияктан ташыган бизге жеңил экен. Бул жактагы ушундай болот. Азыр 2 бетонный завод бар. Азыр бир сиздин тапшырмаңыз менен 8 гектарга баштайт болгон болсок, жаңыга бир бетонный завод коебуз дагы основной инертный материалды ушуну алып келебиз. Буган өзүнчө сметасы менен бөлүнүп. Кийин жана диктикин сен эсептеп алып келдиң, өзүнчө срочно чыгара коелу. Ал брусчатканы бир 3 жыл 5 жылда эле уже бир прап баштайт. Бул асфальт басышы керек болчу. Саламатсызбы? Саламатчы. Кандай? Жакшы. Аэропортко чейинки жолбу же кайсы?
Аэропортко кеткен жол ушул мына центральный жол. Жалпы узундугу 9 километр 25 метр түзөт. Бүгүнкү күндө бардык участкада жумуш жүрүп атат. Бул участкаларда уже асфальт иштери башталды, асфальт. Ушул жол ошо аэропортко чыгып кетет барбы? Аэропортко чыгат ушул жол. Бул Шералиев көчөсү. Шералиев көчөсү бүттү. Азыр тротуарлардан маселе болуп, азыр биздин өзүбүз министрлик жасап атат башта. Бул буга чейин эски Союз маалында салынган жол. Азыр 4 тилкелүү болуп, жолдун негизги бөлүгү 14 метр, жалпы узундугу 21 метрге чейин азыр тротуар, освещение бардыгы 10-октябрга бүтүрөбүз. Баягы ким проблема кылып аткан жанагы начар асфальт, эмелер салынбаган кайсы көчө болот? Мына Шералиев. Ошо нарындыктар жасап атты беле аны же эмне кылат? Ошо биздин местный компаниясы, Бета групп деп. Анан азыр башканы алып келдиңби же? Азыр башканы алып келдик азыр. Каяктан жаллап атат? Жок, биздин Кыргыз автожол өзү. Өзү келди. Ну карагыла, качество болсун. Бул Качествого чыккыла. Батыраак эмес, тезге эмес, качественно. Качествого салды. Жарым ай, 1 ай болсо да, кечигип болсо дагы, бирок качественно салгыла. Но Ленин Шералиева көчөсүнүн өзүндө эле 2 километр 200 түзөт, 300 колодец чыкты. 300 колодец. Бүт бар эски, баарын жасап чыкканды мындай Убакыт кетип калды. Бирок тигилер ошонун үстүнөн эле басып койгон да. Качество действительно ноль да. Элдер айткандай эле да. Азыр бүт баарын азыр биз жасап чыгып атабыз. Сапатына карагыла. Сапатын текшергиле. Талап Садымжоч, бул жана чек ара аймагы 11 гектар бул суунун беркөйүсү. Азыр ушуну бизге берип атышат. Анан бул жер 11 гектардын шаардын ортосу. Тупикке келип, негизги көчөбүздү жаап койгон да, ошол жерге. Жалгыз көчөгө түшүп калабыз. Азыр биз айланма жол, анан суунун ап көзүнө түшүш, маңдайда здание бар, көпүрө салып атабыз ап көзүнө. Могу жерде ачык кой, сквозной ачык. Ап көзүндө 22 гектар жер бар дейт, мен оборонамын. Аларда берип атышат, алар балыкча көчкө чыккан. Солдат жок анын ичинде. Тиги жери пустой жер. Ооба, ал жер пустой турат, ошондо бизге Сөө кандай экен сөө? Сөөгү жакшы. бул жаңы салынган. Ичин переделка кылса болот бекен? Ичин переделка 100 канча квартира болот? 112 квартира болот. Мындайдагы 2 здание. Бул казарма болчу бул. Бигил. Несущий эместерин алсаңар болот экен. Жолбаш Кыргыз Республикасы куралдуу күчлөрүнүн башкы кол башчысы Нарын чек ара башкарма алдынын кайтаруусунда чек ара бузуулар катталган жок. Чек ара кызматынын директору генерал-майор Алимбаев. Саламатчылык тилейм. Эркин тур. Жакшы. Бул азыр биздин турган жерибиз, биз могул жерде турабыз. Жалпы аянтты чек ара башкармам 11 гектар от түзүп атат. Бул имараттардын баардыгы 1970-жылдан башталып салынган. Бүгүнкү күндө чында баары эскилиги жетип, моралдык жактан дагы эскирип бүттү. Анан губернатордун кайрылуусу боюнча бул жерде генерал полковник Ташиев келгенде дагы буну сүйлөшүп, анткени бул бүт биздин территория шаардын ортосунда жайгашып калган да. Ошондуктан шаардын четинде территория беребиз деп бизге бул жерде шаардын четинде 13 гектар жерди бөлүп беришти. Азыр биз бунун бүт долбоорлорун түзүп жатабыз. Ушул жерге куруп, анан биякты көчүрүп кетти. Могул жерде жалпысынан биз шаарга өткөрүп беребиз. Эч нерсебиз калбайт. Жалпысын өткөрүп беребиз. Программа болбой калат. Программа болбой калат. Мен тиягын оңдоп берели деп атсаңар, программаларга калтырып берели деп аткан жокпайбы, оңдоп. Жок. Булардын сөйү кандай экен тепе 2 здания? Эки зданиянын бул эки зданиянын сөйөктөрү жакшы эле экен. Бул бүт курганды биз капиталдык ремонт баштаганбыз быйылчы. Бирок ошол боюнча эле капиталдык ремонт баштап токтотуп койдук. Калдыга тияка жер берди силерге. Бизге жер берди. Биз ал жактан улантып кетебиз. Улантып кетет. То есть мэрияга өткөрүп берип, тиякты алып, тияка салып турган. А бул жерди эмне кылалы деп атасың сен? Үй кылалы деп атабыз. Квартира. Квартира. Азыр ремонт кое берсек болот да. Бул жерде единственный экоосун бирөөсү 500 квадрат, бирөөсү 1000 квадрат, буну бала бакча кылып берет атабыз. Бул өйрөткөн шаарга. Ошондо как раз шаарга болот мэрияга. Жалпысы 11 гектар колдоп колдойм. Канда калган жерин дагы мындан ары калып атат, мындан ары территория. Аны дагы удуга беребиз. Ал жерде как раз салып салабыз да. бүт эски котельный булардын полностью өтүп кетти. Баягы Голландияны кынап келип коп коюш керек экен. Могу түштү бүт өздөрү Обеспечить этип болот. Нарынды полностью обеспечить этет. Могул имараттардын аркасында жана чоң дарыянын ошол жерден өтөт. Могул ушул имаратты алабыз деп туруп бүт ошол сквозной салып өтүп кете турган болуп атат да. Шаар ачылат жатты. Давай жеги менен аягына чейин жол чыгарабыз, кайра жаңы жол чыгарабыз.
Арка өзүнөн. Жок, ушул О, жээгинен. жээгинен дейсиң. Арка өзүнөн дагы жол чыгарабыз. Котельный турган жерден жол кетет бекен ал ошол. Ошонун артынан батат мына. Артынан. Бирок бул жерде дагы жер калып атат да. Бул жерге дагы многоэтажканы кошкосок болот да. Дагы бир 10 үй батат Бул жерге бизнес эмес. 10 блок, э? Ооба. О, жакшы экен. 9 этаждан кылып. Азыр чек ара убактылуу наркы Миноборонунун зданиясына көчүп атат, тиги ак зданияга. Буну уже өткөрүп берип атат. Азыр баштай берсек жаңы район болуп калат да. Жасагыла, жасай берели. Жарайт.